2020 жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чаралардын алкагында 40 000 сом мөлчөрүндөгү акча каражатын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын кызматкерине берип жаткан учурунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын Кулунду чек ара заставасынын башчысы кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Такталгандай кармалган адам коңшу өлкөлөрдөн келген контрабандалык жүктөрдү өткөрмө посттордон мыйзамсыз өтүүсүнө аталган чек ара заставасынын аскер кызматкерлерине карата чараларды көрбөө үчүн акча каражатын сунуш кылган. Бул факт боюнча Баткен гарнизондук аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча сотко чейинки иштер козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ала Мүдүндөгү төмөнкү Ала Арча айылында жайгашкан 26 жаштагы кыздын өлүмүнө байланышкан кылмышты Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги көзөмөлгө алды. Учурда Ички иштер министрлиги, облустук жана райондук ички иштер бөлүмүнүн тажрыйбалуу кызматкерлерден турган тобу тарабынан ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирген маалымат боюнча кылмышкерлер турак үйгө 26 сентябрга караган түнү кол салышкан. Үйдө 62 жаштагы эркек жана 26 жаштагы кыз бар болчу. Кол салган адамдар аларга бычак менен жаракат келтиришкен. Оор жаракат алган кыз көз жумуп, атасы ооруканага жеткирилди. Бул факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестринде жаза кодексинин 130 беренеси менен катталган. Айыл тургундарынын айтымында короодо 2 киши менен алышкан кыз чаңырганда үйүнөн атасы чыккан. Кыз короодо кимдир бирөөлөрүнүн жүргөнүн билип, сыртка чыккан окшойт. Алар менен кармашып жатканда атасы ойгонуп сыртка чыгат. Атасы чыккан маалда кылмышкерлердин бири качып кетиптир. Экинчиси болсо кызга бычакты кайра сайып, анан качып кетиптир деп билдиришти алар. Штаттын тапшырмасы менен Баткен облусунда киргизилген чектөөлөр кайрадан каралып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, облустук штаб маселени кайра карап чыгып, санитардык талаптарды сактоо менен иштөөгө уруксат берди. Анда жерлерде райондук администрация жана шаардык мэрияларга кайрылган коомдук транспорттун айдоочуларынын жана жергиликтүү тургундардын кабыл алынган чектөөлөр алардын турмуш шартына түздөн-түз таасир этерин айтып, коомдук транспорттун мал базарларын жана мечиттердин кадимки нукта иштөөсүнө уруксат сурап, бардык санитардык талаптарды сактай тургандыктарын айтып, кайрылган сунуштары эске алынды. Бирок облуста катуу көзөмөлдөгү бет кап режими жана той аштарга болгон чектөөлөр күчүндө калды. Ал эми базарларда, соода борборлорунда, дүкөндөрдө, тамактануучу жайларда, коомдук жайларда санитардык талаптардын аткарылышы боюнча күн сайын рейд жана дезинфекциялоо иштери жүрөт. Баш ийбегендерге мыйзам чегинде чара көрүлөт. Премьер-министр Кубатбек Боронов Ош облусунун Ноокат районунда 6 айдан бери оор абалда жаткан барын медициналык борборунун дарыгери Мукара Мураимованы Бишкекке алып келүүнү тапшырды. Ошондой эле ыкчам тартипте дарыгерге тийиштүү көмөк көрсөтүүгө чакырды. Боронов саламаттыкты сактоо министрлигин дарыгердин абалы боюнча маселени иликтеп чыгууну жана Бишкек шаарынын адистештирилген медициналык мекемелеринин биринде мындан ары дарылоону тапшырган. Мындан сырткары дарыгерге тиешелүү компенсациялык төлөмдөр берилиши керектигин кошумчалаган. Мукара Мураимова ушул жылдын 18-19 мартында COVID-19 пандемиясында биринчилерден болуп обсервациялык жайда иштеп, ал жактан коронавирус инфекциясын жуктуруп алган. Илдеттин кесепетинен өпкөсүнүн 80% жабыркаган. Ал ооруканада 3 ай жаткан. Учурда абалы оор. Жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган. Түркиянын Трабзон шаарындагы мейманканада полиция кызматкери тарабынан рейд жүргүзүлгөн учурда сойкулук менен алектенген кыздарды сырдуу бөлмөгө катып келишкен. Daily Star басылмасы жазгандай, полицияга келип түшкөн маалымат боюнча аталган мейманканада текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Полиция кызматкерлери бөлмөдөгү жылыткычка көңүл буруп, анын аркасынан катылган бөлмөгө кирүүчү тешик табышкан. Ал жакта сойкулук менен алектенген 3 кыз жашынып отурган. Экөө кыргызстандык, бирөөү Молдованын
жараны. 3 кызга карата сойкулук менен алектенгени үчүн кылмыш иши козголду. Андан тышкары мейманкананын ээлери камакка алынды. Алар мыйзамсыз сойкулук жайын уюштурууга айыпталууда. Сойкулук Туркияда мыйзамдуу, бирок ал үчүн сойкулук уюштурулган жайдын лицензиясы болушу керек. Ал жактагы интим кызматын көрсөткөндөр каттоого алынып, өздүгүн тастыктаган документ болушу шарт. Ошондой эле жыныстык катнаш жолу аркылуу жугуштуу ооруларды текшерип туруу үчүн байма-бай медициналык кароодон өтүшү зарыл деп айтылат, дейли Стар басылмасынын маалыматында.